Бул жерде меймандостук, береке, ынтымак жана кайрымдуулук деген сапаттар абдан маанилүү. Анткени бул Рамазан чатыры. Анын башкы максаты адамдардын жүрөгүнө кубаныч, жүзүнө жылмаюу тартуулап, сый-урматтын жогорку деңгээлин көрсөтүү. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Рамазан чатырынын 9-күнү меймандарды тосуу эстафетасын атын атагысы келбеген Ош шаарынын кайрымдуу үй-бүлөсү алды. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери тарабынан түзүлгөн Арулан фонду, муктаж мекендештер жана жаш мугалимдер ооз ачуу дасторконунун көркүн ачышты. Күн сайын Рамазан чатырында ооз ачуу дасторконунан тышкары меймандардын бүйүрүн кызыткан кызыктуу оюндар да ойнотулат. Ош шаарынын тургуну 24 жаштагы Айпери 53 мектепте химия сабагынан мугалим болуп иштейт. Кыргызстандын билим берүү тармагына салым кошууну максат кылган мекендешибиз иш-чара анын купулуна толгонун баса белгиледи. Айлыгы аз болгону менен мугалимдин билесиз, кайсы жерде болсун өзүнүн орду бар. Себеби башка кесиптеги адамдар, инсандар, мисалы көчөдө жүрсүн, эч ким саламдашпайт. Мугалим кайсы жерде жүрсө, салам орду бар да. Ошол жагынан өтө барктуу, анан акча менен саналбайт бул. Бүгүнкү иш-чара өтө жакты, себеби Алла разы болсун, бардыгынан ушул умма Ош жамаатына ыраазычылык билдирем. Себеби бир адамга ооз ачырып койсоң, аны аткаргандай соо аласың дейт. Ошон үчүн Кудайым ошолордун ооз ачырган ар бир инсандарга өзүнүн жаннатынан орун берсин. Кандай тилеген тилектер болсо ошого Кудайым жеткирсин. Бул жерде иш-чара өтө жакты. Рамазан чатырынын ар бир күнү кайталангыс атмосферада өтөт. 250 коноктун жан дүйнөсү биргеликте ооз ачуу маданиятынын керемет сезимине бөлөнөт. Бул ифтар кечесин жогорку деңгээлде өткөрүүдө алып баруучулардын ролу жана эмгеги чоң. Бекзат Бахрамов менен Курманбек Алибаев Умма журналынын Оштогу активдүү ыктыярчылары. Мындан тышкары алар Ашане КВН командасынын мүчөлөрү. Бекзат менен Курманбек Ошто журнал тарабынан кандай гана иш-чаралар өтпөсүн, аларды майын чыгара алып барып, иш-чарага өзгөчө көрүп беришет. Бул жылы да алар Рамазан чатырын алып баруу ишинде четте калышкан жок. Для меня это очень многое значит. В прошлом году, как мы каждый раз, когда здороваемся, мы говорим то, что шатер Рамадана в Оше проводится уже 2-й год подряд. И в прошлом году нам посчастливилось провести 11 дней. Тогда я был в Бишкеке, и я опоздал на целых 9 дней. Я тогда вот чисто сам подумал, можно сказать, помечтал. В следующем году я бы хотел вот с первого дня до последнего, к примеру, да, вести это мероприятие, шатер Рамадана. И вот уже этот год наступил, священный месяц Рамадан тоже наступил, и мне посчастливилось в этом году с первого дня вести шатер Рамадана. Для нас, для ведущих, главное позитив. А здесь мы видим каждый день людей, которые не просто смеются, не просто веселятся, а прям от всей души, прям сердцем они радуются каждый день. Поэтому видеть их глаза, их лица, их счастье для нас это многое значит. 2-3 күн мурун жаш балдар келишти. Жалаң жаш балдар, ата-энеси жок жаш балдар келишти. Аларга алып баруу чындыгында өтө кубанычтуу, өтө сонун болду, бирок ошол эле учурда бир аз кыйналдык. Ошол күндөрү 200дөн ашык жаш бала келишти. Аларга алып баруу өтө сонун болду, чындыгында оңой болду, бирок ошол эле учурда биз жеке мен өзүм ыйлагым келип турду. Анткени ал балдар өз жашына карабай, кичине канча 7, 8, 9, 10 жашар балдар, бирок алардын көздөрү чоң кишиникиндей өтө көп нерсени көрүп койгондой. Аларды көрүп чындыгында Кудай Таалага чексиз шүгүрлөрдү келтиресиң. Кыргызстан үчүн уникалдуу болгон Рамазан чатыры алгач Бишкекте гана өткөрүлүп келген болсо, кийинки жылдары Ошто уюштуруу демилгеси көтөрүлгөн. Буга бул шаардын активдүү жаштары болгон Умма Ош командасы себепчи болушту. Курманбек менен Бекзатка окшоп, колунан келген салымын кошуп, Рамазан чатырынын ишке ашуусунда күчтүү армия сымал тирек болгон Ош шаарынын сыймыктуу жаштарына алкышыбыз чексиз.